Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ата мекен жана мекенчил партияларынын тынчтык митингин колдогондордун саны күн сайын өсүүдө. Учурдагы өкмөттү кетирүү аракетин саясий күчтөр дагы баштаганы маалым болду. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жабык эшик артында өттү. Кыргызстанда жакын арада 31-чи өкмөт келиши мүмкүн. Анткени азыркы өкмөттүн отставкага кетиши реалдуулукка айланып бараткандай. Премьер-министрдин ишине парламентте дагы, эл арасында дагы нааразычылык күч. Өкмөттүн отставкасын кимдер талап кылууда? Алдыдагы сюжет. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин ишине ичи чыккан киши жок. Өкмөттү башкарганына 1 жыл болгон Абылгазиев кайсы жерде кандай көйгөйлөр бар экендигин 1 жылда түшүнүп, эми реформа жасоого шымаланып жаткандыгын айтып, өз өкмөтүнө өзү диагноз койгонсуду. 1 жылдан бери түшүндүк кайсы жерде кандай проблема бар экен. Эми мына реформаларды кылышыбыз керек. Абылгазиев өкмөттү башкарганга чейин 1,5 жыл биринчи вице-премьер-министр болуп иштеген. 1,5 жыл биринчи вице-премьер кезинде көйгөйлөрдү түшүнбөй, эмне кылган дешүүдө. Жогорку кеңештеги оппозициялык Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов 30-чу өкмөт оңбой калгандыгын айтты. Ким тоскоолдук кылып атат анда? Мага мына көбү кээде капа болот да, мына сен мынтип койдуң тен. Жок дегенде бир нерсени көзгө сайып айтып беришинчи азыркы өкмөт. Бир инвест, бир тоголок тыйын келдиби? Жакырчылык жоюлдубу? Мигранттардын саны жоюлдубу? Налог көп түштүбү? Таможнядан көбүрөөк түшүп атабы? Чегара маселелери жакшы болдубу? Адамдар бактылуу өзүн жанагы бактылуу индекс счастья деп коет. Ошо индекс счастья бактылуу сезе баштады адамдар. Кайсы жеринде мына Шыкмаматов сенин көзүң көрбөй атат, кулагың укпай атат деп айтып берсе, мен ошолордун өкмөттөн бүгүн премьер-министрден кечирим сурайын. Бир айта турган, мактана турган бир жери жок болуп атпайбы? Биз баягы сындап мындай упай топтойлу деген жокпуз. Чынында эле акыбал ушундай. Болбосо бизге кулак тешөбөсө, элге, жумурай журтка чыгып, нарындан баштап Баткенге чейин сурап көрсүн өкмөт. Биз жакшы иштеп атабызбы деп баардыгы ол чойгон 2 деген бааны коет. Өзүн аз сүйлөп, көп иштейм деп сүрөттөгөн Абылгазиевдин ишине парламенттеги оппозиция гана эмес, сырттагы саясий күчтөр дагы нааразы. Бүгүн саясатчы Камчыбек Ташиев өкмөттү кетирүүнү талап кылды. Ошондой эле элдин арасында ар кандай кайманаттар менен аталып келе жаткан жөндөмсүз өкмөттү таркатууну көрүп турам. Элге бул өкмөт курамынан тажады. Жакында премьер-министр парламентке жылдык отчету менен келет. Депутаттар кандай баа берери азырынча белгисиз, бирок Ата мекен фракциясы ишине 2 деген баа коюп, отставкасын талап кылабыз деп турат. Эрте эмес өкмөттүн отставкасын качан барып эле сөзсүз түрдө там сүзгөндө же кризиске белчебизден батканда талап кылыш керекпи? Биз Ата мекен фракциясы өкмөткө 2 деген бааны коебуз жана өкмөттүн жоопкерчилигин кароону биз талап кылабыз. Алардын отставкасын талап кылабыз. Биз ошол өкмөттү түзгөн коалицияны уятка чакырабыз. Уят элден уялгы дейбиз. Ушул жогору жактан айтты деп эле мажура өкмөттү колдогонуңарды токтоткула, намысыңарга келгиле деп биз коалициялык курамды чакырабыз ошол. Кыргызстанга инвестициянын кириши кыскарып, акчанын тышкы агуусу көбөйгөндүгү белгилүү болду. Казакстан чегарасын жаап, коңшу мамлекеттер менен чегара чатагы дагы чыгууда. Өкмөттүн чабал иши биринчи кезекте жаңы бийликке сөз тийгизүүдө. Бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөргөн Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев саясий билдирүү таратты. Жалпы саясий абал тууралуу пикиринен кийин журналисттердин Ата мекен жана мекенчил партияларынын митинги тууралуу суроосуна дагы жооп берди. Анын айтымында Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаровду эркиндикке чыгаруу бир саясий күчтүн же лидердин эмес, жалпы элдин талабы. Ошондуктан жакын арада 2 саясий лидердин эмгектери эске алынуу менен акталып чыгат деп ишенет. Мен митингге барышым эмес, бирок ошол эле мезгилде мен азыр айтып өттүм, Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду боштондукка чыгаруу керек. Бул элдин талабы болуп атат.
Elden suroosу болуп атат. Ана Садыр Жапаров мисалы эмне үчүн отурат? Садыр Жапаров Кумтөр бул коррупциянын эң чокусу дегендиги үчүн отурат. Так, бирок ошо коррупциянын эң чокусу болгон Кумтөр бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе чечилген жок. Бүгүнкү күндө. Ошондуктан бул эки адамды бошондукка чыгарууга мыйзам чегинде аракет жасашыбыз керек. Жаңы жылдан кейін күчүнө кирген кодекстерге ылайык бир катар өзгөрүүлөр болду. Алардын бири кылмыш жаза кодексиндеги өзгөрүүлөргө ылайык абакта жаткандардын, аны менен бирге эле саясий куугунтук менен эркинен ажыратылгандардын иштери дагы кайра каралат. Буга чейин белгилүү болгондой, Ата Мекен жана Мекенчил партиялары 23 апрель жогорку сотто Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаровдун соттук ишин кайра кароо учурунда тынчтык митингин өткөрүү пландаган. Бир нече саясий күчтөр жана саясатчылар митингке тилектештигин билдиришүүдө. Бүгүн эки партиянын тынчтык митингине бир кезде бийликтин кысымынан улам куугунтукталган Саруу айылынын активисттери жана Жети Дубан Кыркуру кыргыз ынтымагы митингке бирге чыгуу чечимин кабыл алышты. Менин атым Сарыбаев Айбек Саруу айылынан болом. Атамбаевдин бийлигинин убагында жабыр тартып куугунтукка кабылып 5 жыл түрмөдө отуруп жакында эле чыктым. Болгон укуктарыбыздан ажыратты бийлик. Талап кылып, ушу бүгүнкү чогулган кыймылга ушу Саруу айылынан келип кошулуп отурабыз биз да. Бизге да акыйкаттык керек. Биз 26-ыбыз чыктык. 3 жараныбызды калдырып чыкпайбыз, ошолорду бийликке талап коебуз биз да. Мына Өмүрбек Текебаев дагы, Садыр Нуркожоевич дагы, анан жана Саруу жигиттери дагы, анан азыркы айтып кеткен Кыркурунун Жети Дубандын азаматтары дагы. Биз эгер кайдагер карай берсек, ушинтип четинен камалып, четинен ушинтип бирден ушуга биз жол бербейбиз деп 23 апрелде ошол бийликке талап коюп, мыйзамсыз соттолгонун баары көрүп турат. Далилдей албай коюшту. Жети Дубан Кыркуру кыргыз ынтымагынын мүчөсү болом, атым Рысбек, өзүм чүйдөн болом. Бул жерге биз дагы кошулуп отурганыбыздын себеби бирден бир себеби. Ушул эр азаматтар кайсы саясий партияда болбосун кыргыз элим деп, кыргыз жерим деп, ушул акыйкатсыз бийликтен жапа чегип отургандар. Садыр Биртугановдукундай, Өмүрбек Биртугановдукундай кыргыздын атуулары болгондон кийин жана ушундай куугунтукка алынгандардын баардыгын тең бир болбосок, бирин десек, баарыбызды ушинтип четинен сындыра берет. Икрамжан Илмиянов жана Фарид Ниязов Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин курамына кирүүнү каалашкан жок. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында Ниязов жаштарга орун берүү максатында кеңешке мүчө болуудан баш тарткан. Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана Апрель коомдук фондунун аткаруучу директору бойдон кала берет, деди Жолдубаева. Ал эми Илмиянов болсо 2017-жылы өткөн президенттик шайлоодон соң партиялык иштерден алыстагысы келерин билдирип, былтыр бул каалоосун ырастаган. Жолдубаева ошого карабастан Икрамжан Илмиянов менен Фарид Ниязов КСДПнын мүчөсү бойдон кала берерин кошумчалады. КСДП 6 апрелде жыйынын өткөрүп, саясий кеңешинин жаңы курамын жарыялаган. Ага 42 адам кирип, анын ичинде азыр абакта отурган Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана бир катар жаңы адамдар киргизилген. Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында өттү. Маалыматка караганда, Кыргызстандын жана Тажикстандын вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков менен Азим Иброхим жетектеген расмий делегациялардын жолугушуусу жабык болуп, соңунда дагы журналисттерге маалымат берилген эмес. Азим Иброхим Азаттыктын тажик кызматына чегара маселелерин чечүүдө бир аз жылыштар бар экендигин гана айтты. Белгилей кетсек, Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чегарасында 14 март күнү чыр чыгып, 18 март күнү гана келишимге кол коюлду. Бул күндөрү айыл тургундары сыртка чыгарылып, мектептер жабылган.
Бишкектеги күйөрмандар менен жолугушуу учурунда Шевченкага калпак кийгизип, үстүнө чепкен жабылганы коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Көпчүлүгү мушкерге башына калпак кийгизип, үстүнө чепкен жапкандыгын сынга алышса, айрымдары колдоого алышты. Ал эми мушкердин сапарын уюштурган ВЭФ Федерациясынын вице-президенти калпак менен чепкенди катардагы эле күйөрман кийгизгендигин айтып чыкты. 2 күндөн бери кыргызстандыктар Шевченканын жеңишин куттуктап кубанычка өзгөчө батып жатышат. Мушкерге чоң урмат көрсөтүшүп, кыргыздын каада салты менен тосуп алышты. Ашыкча кубанып кеткендиктенби айрымдар Шевченкага калпак чепкен кийгизип салышты. Бул жагдай айрым соц тармактын колдонуучуларын күлдүрдү. Кээ биринин кыжырын кайнаткан болсо, айрымдары туура түшүнүүгө аракет кылышты. Эмне дээрди билбей отурам. Эми кимди күнөөлөйбүз? Адатта орустар, еврейлер, арабтар, түк болбосо калмактар күнөөлүү болчу эле. Эми кимди күнөөлүү кылабыз? Өткөндө бир күчүккө калпак кийгизип сүрөткө түшкөндө Фейсбукта буркан шаркан түшүп, тынчып калдык эле. Бир нерсени түшүнбөйм. Ошол белекти белгилүү жердешибизге ыйгарып жаткандардын арасында бир нормальный кыргыз жокпу? Эй туугандар, эркектин сыйлуу кийимин кызга кийгизбейт деп айта турган бир кыргыз табылган жокпу ошол жерде? Мейли жүрөгү кыргыз деп соккон улутман адам чыкпасын дейли. Бирок акыл эси ордунда киши аялдын жоолугун эркекке салып жатса кыйкырыш керек да. Эй, бул туура эмес деп. Эмне болуп баратканыбызды түшүнбөсөм Кудай урсун. Же такыр эле кайдыгер болуп баратабыз, же кечирип койгула, такыр эле тупой болуп баратабыз. Бул кыз кээ бир ушакчы пенделерге караганда эркек кыз экен. Ошон үчүн жабыштыда эмне анча тергесиңер? Бул кыз намысты коргоду, желекти бийик көтөрдү. Кыргызстанды саткандарга караганда бул кыз эркектик ишин кылды. Калп эле патриот болгондун не кереги бар? Иш менен көрсөтүш керек. Бул кызга үкү тебете кийгизсе үркүп кетет беле. Мушкер болсо дагы кыз киши. Эркектердин сүрүн качырбаш керек. Биринчиден аял киши, экинчиден кыргыздын туусун көтөрүп башка улутта болсо дагы дүйнөгө кыргыздын атын тааныткан. Биздин жараныбыз. Кандай болбосун бардык сый урматка ээ боло турган жараныбыз. Өтө эле аш керек кубанычтан өзүн жоготуп алган элибиз да. Ошонун кесепетинен ак калпагыбыз тепсенде да калбаса экен. Ал эми чемпиондун күйөрмандары менен жолугушуу учурунда айрымдар сүрөткө түшүүгө да жетишти. Анда мушкердин күйөрмандарынын бири жаш жигит кубангандан ыйлап да жиберген. Бул көрүнүштү дагы айрым интернет колдонуучулары сындаса, көпчүлүгү ал жигиттин намысы үчүн жашып кеткендигин айтып чыгышты. Кубанычтан, сүйүнүчтөн ыйлашат кээ бир адамдар. Алар атайлап ыйлабайт. Алар өздөрүнүн эмоциясын жашыра алышпагандар. Менимче бул жигит сөз кыла турган эч жаман иш кылган жок. Бул кыз өзү орус болсо дагы кыргыздын желегин желбиретип дүйнөгө даңазалап атат. Экөөбүзгө караганда кыргыз патриоту экен. Атиги жигит намыс үчүн жашып кетти. Анык патриот бала экен. Кыргыздын атын чыгарып, желегин желбиреткен үчүн жашыды. Эч уяты жок, азамат. Ал эми бүгүн мушкер Валентина Шевченканы Ош эл аралык аэропортунда салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Бирок Оштун эли кечеги кеткен катачылыкты кайталашкан жок. Алар Шевченкага кучактоолоо гүл карматып, даам сыздырып, андан соң ак жоолук салышып, кара түстөгү кооз чапан кийгизишти. Ал эми бул көрүнүшкө интернет колдонуучусу Мырза Добутов аттуу жаран бишкекскилер балп этсе, оштуктар оңдоп койду. Жоолук жарашкан Валентина Шевченканын деп сүрөтүн жүктөп, соц тармактагыларды сүйүнтүп койду. Альфа Телеком ишканасынын мурдагы директору Азамат Мурзалиевдин жаза мөөнөтү 1 жылга кыскартылды. Бул тууралуу анын адвокаттары кабарлашты. Алардын маалыматына ылайык, Кыргызстанда жаңы кодекстер күчүнө киргендигине байланыштуу арыз жазылып, жогорку сот Мурзалиевдин ишин кайра караган. Альфа Телекомдун мурдагы менеджердин жаза мөөнөтү 12 жылдан 11 жылга кыскартылды. Бирок адвокаттар мындай чечимге нааразы болуп, жаза мөөнөтү жок дегенде 6 жылга кыскарышы керек болчу деген пикирин билдиришүүдө. 2010 жылдагы апрель окуяларынан соң мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн Альфа Телеком ишканасынын жетекчилерине 2012 жылдын башында кылмыш иши козголуп камакка алынган. Аларга Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деген айып коюлган.
Кыргызстандык окуучу Айжан Сезбекова 10 жашка чейинки кыздар арасында шахмат боюнча Азияда мыктылардын мыктысы болду. Бул турасында Кыргызстандын шахмат федерациясынан билдиришти. Биринчилик боюнча таймаш Шри-Ланкада өтүп жатат. Айжан Сезбекова 8 оюндун бардыгын уткандыктан 8 упай топтогон. Федерациядан башкалардан артыкчылык кылып 2 балл менен алдыга озуп, алтынды мөөнөтүнөн мурда утуп алгандыгын белгилешти. Бийликке талаптарын жеткирүү үчүн элдер митингден башка дагы ыкманы таап алышты. Бишкек шаарынын четинде жашаган Алтын Казык жаңы конушундагылар 15 жылдан бери үйлөрүнө документ ала алышпай келишүүдө. Буга чейин митинг, нааразычылык акцияларды өткөрүүдө майнап чыккан жок. Эми алар айылдын 15 жылдык мааракесин белгилешти. Иш-чара ыр-бий музыка менен коштолду. Ушул жерде көрүнгөн жерге отурбай, балдарыбыз өзүбүздүн орносун. Кокустан келип калса, бирөөнүн үйүнө каттатпай, өз үйүнө катталсын. Кыскасын айтканда, өз үйүнөн улансын, өз үйүнөн чубалсын. Түтүнүбүздөн асманга бекемдеп кыскасы бурганакта улансын. Ар бир түтүн кыскасын, өз түтүн болуп документин алышып, анан кыргызча кадимкидей жашап, анан андан арда басышсын. Кыскасын айтсам туугандар, муну ушундай көйгөйдө айта турган эл келди. Маареке боз топурак баскан аянтчада өттү. Жаңы конуштун эли мамлекеттин камкордугунан куру калганын ушундан эле билсе болот. Бүгүн алар бала бакча, мектеп, оорукана, таза суусуз кадимки илгерки заманда жашагандай күн кечирип жатышат. Сиздерди ушу маарекеге үнүбүздү уксун деп чакырып отурабыз. Эми баарыбыздын эле көйгөйүбүз 3 айыл тең, көйгөйлөрүбүз бирдей. Элдерибиз ушу жерде ушу 15 жыл болгондон кийин 15 жылдан берки балдарыбыз өсүп атат, чоңоюп атат. Бир дагы документ тештире албай атабыз. Ушу балдардын алган метрикалары жок болуп атат жада калса. Ушу чоңдорубуз депутаттар, жогорку жактагылар ушу элдин тилегин угаар бекен деген үмүттө ушу 15 жылдык маарекени өткөзүп атабыз. Атамекен фракциясынын депутаттары, анын лидери Өмүрбек Текебаев жаңы конушта жашагандардын турак жайын мыйзамдаштыруу демилгесин эбак эле көтөрүшкөн. Бирок саясий кызганычтан улам ал мыйзам долбоору колдоо таппай келет. Биз 15-жылы мыйзам долбоорун киргизгенбиз. Тилекке каршы ар кандай бир ушул саясий тирешүүлөрдөн улам ал мыйзам өзүңөр билесиңер өтпөй калган. Мен азыр ал мыйзамды кайра киргиздим. Азыр коомдук талкуу жүрүп атат ошол мыйзам долбоору боюнча. Мен ойлойм, азыр муну президентибиз Сооронбай Шарипович да колдоп берет, муну парламентибиз дагы колдоп берет деп мен толук ишенем. Анткени ошол жаңы конуштардагы бул көйгөй бул көптөн бери келатат. Муну же мамлекет улам артка жылдырып жүрө албайт. Бу жерде эгерде элдер там салбалса, эгерде алардын бир документи болбосо, ага ал жарандар эч кандай күнөө болбойт. Ал күнөө болсо бир гана мамлекеттик бийлик бутактарынын күнөөсү. Ошо кезде ошого жол берген, ошо кезде түшүндүргөн эмес, ошо кезде каттабай койгон эмес. Баары катталып, баары жашап, баары свет өткөрүп, айыл болуп алгандан кийин өз элин түрттүрмөк беле. Жаңы конуштуктар бул маарекени жыргагандан өткөрүшкөн жок. Алар бул маареке аркылуу бийлик биздин талаптарды уксун деп коңгуроо кагып жатышат. Ошондон улам бийлик бул жолу да атамекенчилердин мыйзамына бут тоспой колдоп берет деген үмүттөр чоң. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.